Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюндагы теректер жарым кылымдан ашык бери турат. Акыркы жылдары алардын көбү чирип, жарандарга жана транспортко коркунуч жаратууда. Буга байланыштуу мэрия Илимдер академиясынын алдындагы ботаникалык бактын жана Токой институтунун өкүлдөрү менен биргеликте көрктөндүрүү пландарын талкуулады. Жыл аягына чейин теректерди кыйып, бактарактардын жаңы түрүн отургузуу үчүн жер даярдоо чечими кабыл алынды. 72-75 жылдары туурабы? 72-75 жылдары тигилген теректер экен, анан эми алардын дагы уже срогу да келип калды да. Бул кооптуу маселе. Ооба, жашылдандыруу биз бир жерин карасак, экинчи жери бул теректер эгер шамалдан кулай турган болсо, биздин Бишкек шаарынын тургундарына жана конокторуна кооптуу маселени жаратат да. Себептен куласа, бул деген автоунаага кулайт. Биздин ушул жөө жүргүнчүлөрдүн үстүнө кулашы мүмкүн. Ошондуктан биз бул ишти башташ керекпиз. Токой институтунун адистердин айтымында ушундай көрүнүштөр борбор каланын көп жерлеринде байкалат. Эгерде дарактардын орточо өмүрү 50 жылдан 100 жылга чейин болсо, шаардык шарттарда алардын өмүрү дээрлик 2 эсеге кыскарат. Терек өзү бул 60 жашка чейин жашайт да, эркин турганда 100 жашка чейин. Шаардын условиясында 35-40 жашта бул терек эскирет, картаят дегенде. Аны билиш үчүн биринчи эле бул дарактар башынан кургай баштайт. Бизге суховершинность деп коет. Анан ошону менен ал кургай баштагандан кийин мунун ички көңдөйлөрү чирий баштайт. Анан сырткы кабыктын негизинде эле булар жашайт дагы. Бул аябай ушул возрастта бул аябай коркунучтуу. Мэрия ошондой эле чуркоо жана велоспорт жолдорун курууну пландоодо. Бул үчүн проспекттин боюндагы аймакты жашылдандыруу долбоорлору иштелип чыккан. Мындан сырткары көчө чырактары алмаштырылып, тургундардын эс алуусу үчүн отургучтар орнотулат. Ажыбек Батыр көчөсүнөн Семетей көчөсүнө чейин жалпы узундугу 4 километр болгон аймакты карап жатабыз. Анын ичинен проспекттин батыш тарабында жана чыгыш тарабында вело жүрүүчү жолдорду сунуштап жатабыз. Алардын ээндиги 2,5 метр болот. Ошондо эки тараптуу кыймыл жүрөт ал жерде. Анан батыш тарабында 2 километр өлчөмүндө болот. Чыгыш тарабында болсо 1,5 километр. Айбек Жунушалиев ошондой эле мэрия мындан акча таап жатат деген кептерди четке какты. Анын айтымында кыйылган бактардын баары кампаларга сакталып, кийин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилет. Мындан тышкары кала башчысы Бишкектин жашыл шаар статусун сактап калуу керектигин белгиледи. Эрмек Үреңкеев, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.